Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү өлкөдө эпидемиологиялык абал начарлады. Ооруканалардын саны дагы көбөйүп атат. Тилекке каршы оорудан каза болгондордун саны дагы көбөйүп жатат. Бул албетте өкүнүчтүү. Учурдан пайдаланып, оорунун кесепетинен каза болгондордун үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Азыркы күндө өзгөчө медициналык кызматкерлерине негизги оорчулук келүүдө болуп жатат. Анан дарыгерлер күнү түнү ооруга чалдыккан жарандарды дарылоосунун үстүндөн иштеп жатышат. Саламаттык сактоо системанын баардык кызматкерлерине чын жүрөгүмдөн өкмөттүн атынан, өзүмдүн жеке өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Бизде саламаттык сактоо тармакта эң негизги, азыркы убакытта эң негизги бул санитардык эпидемиологиялык кызмат болуп жатат. Мына өкмөттүн ишине эки эсе оор болуп жатат. Анткени санитардык эпидемиологиялык кызмат чынында эле оор начар болуп жатат. Бул биринчиден кадр маселеси, медициналык кадр жетишпегендиги. Экинчиден ушул керектүү жабдуулар менен камсыз болгон жок, ошо бир нече жылдан бери. Анан мына азыркы убакта өкмөт ушул вирус илдети менен күрөшүп атып, ошол эле убакта санитардык эпидемиологиялык кызматты дагы өз мындай иштөө кейпине дагы келтирип жатат. Биз мына ПЦР жанакындай жабдууларды сатып алып атабыз. Ошол эле ПЦРге керектүү жабдуулар дагы бар. Лабораториянын көзөмөлдөсү бизде болуп атат. Көзөмөлдөнү жасап жатабыз. ПЦРлерди, ошол эле жеке коргонуучу каражаттарды жана башка керектүү жабдууларды биз ушул камсыз кылып атабыз да, ушу системадачы. Анан мына экинчиден бизге аябай эле көп суроо берилип жатат, соц тармактарда берилип жатат. Бизге өзүбүзгө дагы жазып кайрылуулар түшүп атат. Мына биринчиден ушул өлкөгө аябай эле көп каражат келди деп атышат. Анан ошол каражатты эмнеге колдонбойсуңар деп, каражаттын баары каяка кетти деп атышат. Негизи саламаттык сактоо тармагына мына 4 проекттен каражат бөлүндү. Биринчиден бул мына Дүйнөлүк банктын Эрик долбоору. Бул Эрик долбоору боюнча каржылоо көлөмү мына 9 миллион АКШ доллар болду. Долбоор ишке киргизилген. 2020 жылдын 13 апрелде тездетилген жол жоболор боюнча сатып алууларга жарыя берилген. Айрым позициялар бул дем алуучу аппараттар, медициналык жабдуулар, медикаменттер, тез жардам автомашиналар боюнча тендерлер өткөрүлдү. Айрым позициялар боюнча тендердин жыйынтыктары жокко чыгарылып, мына учурда бул позицияларга тендерлер кайрадан өткөрүлдү. Анан экинчи бул ошол эле Дүйнөлүк банктын Дүйнөлүк банк которуп бөлүп берген 12 миллион АКШ доллар. Бул долбоор боюнча мына санитардык контролдук өткөрүү пункттарын жана шашылыс чара көрүү топторуна техникалык колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле ооруканалардын потенциалын күчөтүүгө багытталган проект болуп жатат. Анан саламаттык сактоо уюмдарын ири көлөмдө кечиктирилгес жардам көрсөтүү боюнча мына даярдыгы күчөтүү үчүн убактылуу жайларда оңдоо түзүүгө жана алардын жабдууга, анын ичинде ушул болгон бүт керектүү нерселерди көбөйтүүгө жана ушул кошумча
кошумча жана керектүү ошол эле жеке коргончу каражаттар, ПЦРлерди сатып алууга бөлүнүп берилген. Бирок мына бул долбоор азыркы убакытта ошо дүйнөлүк банк менен макулдашылды. Анан мына тендер жарыяланып, сатып алуу процесстери жаңы эле башталды. Анан үчүнчү проект бул Азия өнүктүрүү банк тарабынан бөлүнүп берилген 20 миллион АКШ долларлык проект. Бул проект 16 июнда макулдашууга проектке макулдашууга кол коюлган. 21 июнда жогорку кеңеште макулдашуу ратификациядан өткөн. Бул каражатка жеке коргончу жана дары дармек каражаттары, медициналык буюмдар сатып алынат. Ооруканаларды зарыл болгон медициналык буюмдар жана инфекциялык контролдоо система менен камсыздоо, тез жардам автомашиналарды сатып алуу максаты менен ушул бул каражат берилген. Анан ошол эле убакытта Ислам өнүктүрүү банкы боюнча 15 миллион АКШ доллар бөлүнүп берилген. 21 июнда макулдашууга кол коюлду. 25 июнда жогорку кеңеште макулдашуу ратификациядан өттү. Ошондуктан азыр берген маалымат боюнча жалпы саламаттыкты сактоо тармагына берилген каражаттын ичинен 9 миллион эле ошол дүйнөлүк банктан берилген каражатка сатып алуу процесстери өткөн. Азыр бул жабдуулар ошо Кыргызстанга келүү процессте болуп жатат. Анан мындан сырткары мына 15 миллион, 20 миллион, жанакы 12 миллион азыр жаңы эле ратификациядан өтүп, мына ишке кирип жатат. Анан волонтер кадрлар боюнча бизге көп суроо түшүп жатат. Мисалы мына биздин медициналык вуздардын ошо жетекчилери менен жолугушуп, алардан талап кылганбыз. Бизге ушул клинический ординаторлордун тизмеси берилген. Бул тизменин ичинен клиникалык ординаторлор окутулуп, азыр ушу больницаларга бөлүнүп ишке кирип жатышат. Анан ошол эле убакытта мына биз Кызыл Жарым ай коому менен биргелешип, ошол өкмөт, мен өзүм жетектеген атам, ошо координацияны өзүм кылган атам. Мына бүгүн баштайбыз. Жана ошол эле убакытта мына Бактыгүл Камбаралиева, анын телефонун айтып кетейин азыр: 0555 00 50 44. Ушул номерге биздин ошо волонтердук кыймылга катышайын деген биздин жарандарыбыз чалса болот. Анан саламаттык сактоо министрлиги менен да биргелешип биз ушул координацияны алып барган жатабыз. Анткени ушул биздин волонтердук кыймылдарда мына мурунтан эле көрүп калдык, көп эле ушундай топтор бар экен. Биз ушул баары менен иштешип, ошо координация кылууга даярбыз. Анан дагы бир суроолор пайда болду. Бул жана биздин элибизден, жарандарыбыздан түшкөн каражат боюнча. Бул каражат кайда кетти деп, бул каражатты эмнеге салып, эмнеге жумшадыңар деп ошондой бир суроолор түшүп атат. Мына жалпы ошо коронавирус менен күрөшүү максатында бул ошо саламаттык сактоо министрлигинин эсеби түзүлгөн. Бул эсепке 139 миллион 975 миң 253 сом түшкөн. Ошонун эле ичинден ошо комиссиянын чечими менен биринчиден мына
31 марттан протокол менен 38 миллион 559 миң 300 сом ошо биздин медициналык кызматкерлердин кошумча төлөмдөрүнө которулуп берилди. Анан экинчи бул 95 миллион 584 миң 800 сом. Бул ушул 28 апрелдин протоколу менен биздин медициналык кызматкерлерибиздин ошо кошумча айлыгына деп которуп берилген. Үчүнчү бул 29 майдын протоколу менен 4 миллион 150 миң сом жеке коргончу каражаттарды сатып алуу максатына Саламаттык сактоо министрлигине бөлүнүп берилген. Азыркы убакытта 1 миллион 581 миң сом ушул Саламаттык сактоо министрлигинин эсебинде бар. Мындан сырткары биздин медициналык кызматкерлерибиздин айлык маянасы боюнча көп суроолор болуп атат. Социалдык тармакка дагы аябай эле көп негативдүү маалыматтар келип түшүп атат. Бул боюнча мен айтып кетерим, мына биз ошо медициналык кызматкерлерибизди стимулдашуу максаты менен ошол кошумча төлөмдөрдү төлөп берип жатабыз. Мына март айында 6438 медициналык кызматкерлерге Саламаттык сактоо министрлигинен 37 миллион 700 миң сом которулуп берилген. Апрель айга мына 10 миң 61 медициналык кызматкерге жалпы Саламаттык сактоо министрлигинен 111 миллион 600 миң сом которулуп берилди. Май айда 8891 медициналык кызматкерге 109 миллион 800 миң сом которуп берилди. Жалпы мына 3 айдын которулуп берилген ушул кошумча төлөмдөрүнө 259 миллион 100 миң сом каржыланып которулуп берилди. Анан мына июнь айдын айлык маянасы боюнча бул кошумча айлык маяна боюнча мына 10 миң 237 адамга табил толтурулуп берилиптир. Буга мына 109 миллион 600 миң сом которулуп берилип атат. Которуу иштери башталды. Анан мындан сырткары айтып кетерим, кепилденген айлык маяна саламаттык сактоо тармактан, саламаттык сактоо министрликтен толук төлөнүп берилип жатат. ФОМС жактан да, ФОМС тараптан дагы толук төлөнүп берилип жатат. Ошондуктан бизге түшүп жаткан кайрылуулардын арасынан ушул медициналык уюмдардын, медициналык мекемелердин жетекчилери жанакындай камсыздандырылбаган отпускка кеткиле деп ушундай мажбур болуп жатабыз деп ушундай бир кайрылуулар түшүп атат. Бул туура эмес, бул мыйзамдуу эмес. Анткени бүт каражаттар которулуп берилип жатат. Ошондуктан мен кайрылып кетерим, бул медициналык жанакы мекемелердин жетекчилерине өз деңгээлиңизде ушул айлык маянанын төлөп берүү боюнча көзөмөлгө алышыңыз керек. Эгер ушундай бир негативдүү бизге келип аткан маалымат такталып калса, жумуштан кетүү маселе дагы каралат. Ошондуктан биздин медициналык кызматкерлерге дагы кайрылып кетем. Ушул саламаттык сактоо тармактын медициналык мекемелерге толук сиздердин айлык маяналарыңыз которулуп берилип жатат. Анан дагы бир маселе, бул ушул ПЦР боюнча дагы маселе болуп жатат. Дагы эле
больницаларда ошондой ПЦР талап кылып атат, ПЦР жок жаткызбайбыз деп атат деген ошондой бир маселе болуп жатат. Биз бул алгоритмди кайта карап чыкканбыз. Азыр эч больница, эч медициналык мекемеде ПЦР талап кылбаш керек. Ошондуктан ушундай бир туура эмес жасаган иштер боюнча маалымат болсо, биз күтөбүз. Мен жана өйдө айтып кеткен телефон номерге чалып кайрылыңыз. Бул жерде WhatsApp канал бар. 500, дагы бир жолу кайталап кетейин. 555 00 50 44. Бүт ушул айлык майына боюнча маселе жана волонтердук волонтерлук кыймылга катышам деген биздин жарандарыбыз дагы ушул номерге чалып биз менен байланышсаңыз болот. Биз болсо өз деңгээлибизде ушул саламаттык сактоо министрлиги менен жана ушул биздин Красный Крест, ошол уюмдун өкүлчүлүгү менен биз биргелеп ошол иштерди, ошол волонтердук кыймыл боюнча, кыймылды координациялоо боюнча иштерди алып барганга даярбыз. Бүгүн бул иштерди баштайбыз. Кайда ишенбайм, ошол көптөгөн биздин ошо окурмандарды, телекөрүүчүлөрдү кызыктырган бул жанагы дары-дармектер боюнча, ошол боюнча өзүңүз пикириңизди айтып кетесизби? Ооба, акыркы убакта дары-дармектин дагы баалары көтөрүлүп кетти деп бизге жеке телефондагы чалып атышат, кайрылып атышат, соц тармактардагы ушундай маалыматты угуп атабыз. Биз бул боюнча азыр иш жүргүзүп атабыз. Ошол цена регулирования деп мына жакын арада бул маселе чечилет. Жакынкы күндөрү. Анткени бул маселени азыр ушул биздин өкмөт деңгээлинде биз карап жатабыз, иштеп чыктык. Эми бул боюнча дагы өзгөчө көзөмөлдө болот.